Топчугүл Шайдуллаева. Келин таш. Аңгеме. Жүргүнчүлөрдү ташыган автобус Мөлтүр булак айылына жете бербей, Келин таштын тушуна келгенде капысы өчүп калды. Ансыз да күн кештеп, шашып аткан айдоочу сөгүнгөн бойдон жерге атып түшүп капотун ачты. Суусу кудум печканын үстүндө турган чайнектей шарактап кайнап, андан чыккан ысык бууга чыдай албай жүзүнө алкашты. Арка алдын карап, шар аккан суу боюнда турганына сүйүнүп кетти. Чакасына чуркады. Автобус ичиндегилер өз алдынча көбүр шыбыргап өтүштү. Тобо, илгери бу Келин таштын тушунан өтүп баратканда ат, эшек бир үркүп алат дешчү эле. Эми мынтип машина, автобустарда бузула турган болуп алыптыр. Өгүнө так ушу жерден уулумдун машинеси да мотору отказ берип. Кексе аял автобустун терезесинен бийик дөңдүн башындагы төбөсүнө түйүнчөк көтөргөн келиндин элесин берген ташты тигиле карап шыпшынып алды. Бу дегенибиз менен жеңе, бу жерде бир мандем бар. Каргыш тийген жер да. Кемпирге жанаша отурган андан бир аз жашыраак эркек ишенимдүү сүйлөдү. Каргыш тийбесе, Келин кантип ташка айланып калмак эле. Анын үстүнө кайнатасынын каргышы жаман болот. Азыркылар муну көп түшүнбөй атышпайбы? Эркек нааразы боло ойго чөктү. Дала ирет, Келини ачуусуна тийгенде каргап жибергиси келип, өзүн араң токтотот. Кокус каргышым чын эле тийип, келиним ташка айланып калбагай деп коркот чологоюнда. Анан келини да кээде чектен чыгып кетет. Эркектин терең санаасын автобустун жүргөнү бузду. Бу чөлкөмдө Келин таш тууралуу баянды билбеген адам жоктур. Жолдон өтүп бараткан ким болсо да, өспүрүм кызына таш келинди сөөмөй кезеп көрсөтүп, көрдүңбү? Кийин барган жериңде жакшы келин болбой, кайнатаңа каяша айтсаң ушул келиндей болуп ташка айланып каласың. Илгери өткөн заманда бир эси жок, баш ийбес келинин кайнатасы үйүнөн кууп атып, ылайым таш болуп катып кал деп каргап коет. Түйүнчөгүн көтөрүп, төркүнүнө келаткан келин ушул жерге келгенде ташка айланып калган экен. Уламыш айтылып жүргөнү менен, Келин таш качан жаралып, кантип ушул дөңдө туруп калганын тереңден билген деле киши жок. Ушуга дейре Келин ташты изилдейин деп, ага кызыккан окумуштуулар деле болбоптур. Ким билсин, ал дөң башындагы жөн эле бир таштардын биридир. Ушундан уламбы, бул чөлкөмдүн келиндеринин көбү ысык суукка чыдамкай, үйдөгү өзүнүн акыбалына моюн сунган бөтөнчө көтөрүмдүү. Жыпаргүл күйөөсү алыскы чет жакка иштейм деп кеткен айылдын көп келиндеринин бири. Кайнатасына өз убагында чайын берип, үстү башын жууп тазалап карап, анын айтканынан чыкпаганга аракет кылат. Кыңылдап ырдап коюп, керели кечке үй тиричилиги менен алек болуп жүрө берет. Ырына алаксып, кайнатасына болгон капалыгын да унутуп калаар эле. Жыпаргүлдүн жакшы ырдаарын бүт айыл билет. Мектепте окуп жүргөндө мугалимдер майрам сайын муну чоң клубда ырдатышчу. Анын назик, уккулуктуу үнү микрофону жок эле жаңырып кетчү. Кийин такыр ырдабай калды. Келин болуп келген жери бир ооздон Жыпаргүлдү экинчи ырдабайсың деп тыйып коюшту. Эл алдына чыгып, обон созбогону менен ырдаймын деген каалоосу көөдөнүн тээп жүрө берди. Жылдар өтсө да бул сезими өчпөдү. Кээде үйдө жалгыз жарым калган маалда бөлмөсүнүн эшигин жаап, ырдап алат. Уулу алыска кеткенден бери машырап чал, кылдан кыйкым издеп, Жыпаргүлгө көп киришип наалычу болду. Кечээден бери экөөнүн талашы бүтпөйт. Келини бактагы бышып аткан өрүктөрүн, алмаларын элдин келиндерине окшоп, район борборундагы чоң базарга алып барып сатам дейт. Кайнатасы көнбөйт. Келинине шаарды, базарды көрсөткүсү келбейт бу кексе киши. Жаман оюнда акча чеңгелдеген ургачы бузулуп кетет. Анын үстүнө келини жаш, ким болсо да бир кайрылып тиктей турган чырайы бар, жылдыздуу.
Жыпаргүлдүн күйөөсү Самидин бир аптада бир чалат. Үйдө жалгыз чөнтөк телефон бар. Аны оозгу бөлмөдөгү текченин өйдөңкү кабатына коюп коюшкан. Адегенде телефон менен кайнатасы сүйлөшөт, андан кийин буга кезек тиет. Бүгүн адатынча кайнатасы уулу менен көпкө сүйлөшүп туруп алды. Ага келинин жамандаганга да үлгүрдү. Баарын угуп, баарына кайыл болуп, жертиктеген Жыпаргүлдүн да эрине айтаар сөздөрү көп эле. Ичине батпай өрөпкүп турду. Балдардын окуусу жакында башталат. Мектепке кийим-кече майда барат алыш керек. Анын өзүнүн да кем карчтары көбөйдү. Эриң сүйлөшөм дейт. Маширап чал келинине телефонду узатып атып, нааразы жүзүн тескери бурду. Сами, кандайсың? Келин үнүн паас чыгарды. Жыпар, атамды капа кылба деп канча айтам сага? Азыр жакын болгонумда сени менен башкача сүйлөшөт элем. Базар сазарды айтып, атамдын ачуусуна тийбегин. Сами кыйкырып сүйлөдү. Келин чыйрала түштү. Өзүм сатсам, алма өрүктүн пулу кичине колго киреби дегем. Үйгө келген алып сатарлар арзан алып атышпайбы, Сами? Жыпар, базар дегениңди унут. Угуп атасыңбы? Атам каалабаган ишти жасаба. Дагы ызы чуу болуп, атама каяша сүйлөчү болсоң өзүңдөн көр, талагыңды берип коем. Сами. Күйөөсү телефонду коюп койду. Томсуру түшкөн келин колундагы телефонду көпкө көз албай тиктеп турду. Оюнда күйөөсү кайра чалат дедиби? Анан бир оор үшкүрүп алып, сыртка чыгып кетти. Ошол күнү жамгыр бөтөнчө көнөктөп куюп, түш оосу да басылбай, айылдын келиндери менен кошо Жыпаргүл да кетменин көтөрүп суу боюна жөнөдү. Дарыя улуулап, жээктеги шалларды жалмап кетпесин деп келиндер чым казып, таш коюп, шалып аянын четтерин жандалбастай бекемдеп, кара терге түшүштү. Кечке жуук гана, күн ачылганда үйгө кайткан Жыпаргүл суу болгон чачын жууп, тер баскан дене боюн чайканып алып, чоң күзгүгө келди. Узун чачын тараганча бети башын карап, көңүлү бир аз ачылды. Үйдө эч ким жок эле. Келин адатынча обон созду, өзүнүн жакшы көргөн ырын үнүн акырын чыгарып ырдады. Ушул ырды ырдаган сайын жеңилденип, чери жазылат. Чарчаганын унутат. Азыр да ушундай болду. Карап, карегим талып издесем да, бүт дүйнөдөн таппадым сендей, көрбөдүм сендей. Күзгүдөгү Жыпаргүлдүн жүзү ырдаган сайын сулуу тартып, нурданып кетти. Ан сайын келин обонун созо берди, ал бөлмөгө кайнатасынын кирип келгенин да байкабады. Чачын өргөнчө эргип ырдай берди. Этеден берки бүркөө кабагы ачылган күндөй жаркыды. Босогодо турган кайнатанын ачуусу келди. Экинчи ырдабаймын деп убада берген эле го келине. Эми муну кара. Мени билмексен, көрмөксөн болуп атканын. Ырдаганда баарын унутат. Эшиктеги иштерин да, күндүн кеч кирип баратканын да. Болбоду мунун ичине шайтан кирип кеткен. Сүйөм, сагындым деп атат. Кечээден бери базарга барам деп оолукканы бекеринен эмес. Эри жокто бирөө жарымга көзү түшкөн бу жугармактын. Бери баскан сайын кайнатасы келининин демейдеги күйпүл ала кейпи жок, бөтөнчө сулуу болуп кеткен жүзүн даана көрүп таң калды. Чын эле бу суу эмес. Жыпаргүл! Жыпаргүл! Келин чочуп кетип, ордуна тура калды. Колунан тарагы кыргыды. Кайнатасы аны тирүүлөй жута тургансып, жекире карап турду. Бедаба экенсиң да. Кудай жалгабаса, эшикте канча иштериң жатат. Мал келер маалы болду. Сен күзгүнү тиктеп отурасың. Тириликтен калып. Абышка артына бурулуп эшикке жөнөдү. Бирок келинин буга кайтарган күтүүсүз жообу муну тык токтотту. Ата, ошол иштердин баарынан чарчадым. Жыпаргүл бул ирет башын жерге салбай боюн түзөдү. Кайната таң калды. Эмне дейсиң? Чарчаган адам ырдайт экен да. Ырдасам эс алам. Ырдабасам булугу өлүп калам, ата. Жыпаргүл кайнатасына эми тике карады. Ата,
Ертеңден баштап базарға чыгам, же балаңыз жарытып акча салбаса. Ошондой да. Машрап чалдын гыжабасы ого бетер кайнап, жүзү кара көк тартып, эки муштуму өзүнөн өзү түйүлүп келинине жакындады. Кана, бери карачы. Эмне дедиң, жүгөрмак? Өңү бозала болуп кеткен Жыпаргүл аткан бойдон сыртка качып чыкты. Жогол! Базардан ары үйгө кайтып келбегин. Азыткы, кесепет. Абышка сөөмөйүн келинге кезеп артынан кыйкыра берди. Лайым ырдап көчөдө кал. Жакшылык көрбө. Өңөлеттен кеткен келин тышка качып чыкты да там аркасына өтүп, өргенесине жетип барып, аны кучактап калды. Кайнатасы андан ары дагы эмне деп атканын уккусу келбеди. Аза бою дүркүрөп, денесин калтырак басты. Кайнатасы муну каргап атат. Өрүктүн танасыга башын жүлөп, бар күчү менен өргенесине жабышты. Бу картаң өрөк Жыпаргүлдүн көз жашын эчен жуткан, дилдиреген баданын эчен кучагына алган. Келин өрүк энесин караан тутуп, калтырагы басылганча тура берди. Бул окуядан кийин Жыпаргүл үйгө илең салаң кирип чыгып, көңүлү эч нерсеге чаппай, табык ашты. Кайнатасынан карык шугуп, куугун жеген келин күйөөсүнө үмүт артып турду. Ал үмүтү да бирде өчүп, бирде бүлбүл күйүп, аны түпөл кыла берди. Келин менен кайната ичинен тымызын Самидинден келчү кезектеги коңгуроону күтүштү. Апта айланып, адатынча Самидин чалган маалда телефон Абышканын чөнтөгүндө болчу. Келини бөлмөгө киргенче ал канча күндөн бери камдаган сөздөрүн баласына бир канча ирет кайталап айтканга үлгүрдү. Акыры уулу атасынын кабатыр көңүлүн тынчытты шекилде, Абышка жашып эркеп кетти. Энең тирүү болгондо мени ушунун көзүн каратмак эмес. Эмшеңдеген чалдын колунан телефон түшүп калды. Жыпаргүл аны жерден ала койду. Алло, Сами. Күйөөсү аны сүйлөтө койбоду. Жыпар, мен сага эскерткем, тынч жашагыла деп. Эми өз убалың өзүңө. Сага 3 талак. Уктуңбу? Талак, талак, талак бердим. Анын үнү жаңырып кеткендей болду. Келин кулагы чуулдап, колдору калчылдап, теңселе басып барып кол телефонду текчеге койду да, иреңи учкан бечара жүзүн кайнатасына көрсөткүсү келбей, бөлмөдөн чыгып там артына өттү. Өргенесине да жете албады. Буттары чалыштап, дубалга жөлөнүп отуруп калды. Көзүнөн аккан жаш этегине мончоктой куюлду. Бул эмне кылганың, Сами? Менин сөзүмдү неге укпадың? Талак бергиде эмне күнөө кылдым сага? Жок дегенде балдарды ойлосоң боло. Сен бирөөнү таап алгансың. Уккан ушагым көрсө чын экен да. Мен эми кайда барам? Заматта күлү сапырылган турмушу келиндин ичин өрттөп, башындагы жуолугу шыпырылды. Үстүндөгү камзирин, бутундагы маасы көлөчүн чечип ыргытты. Жылаң аяк буттарын арыктагы салкын сууга салды. Жыпаргүл келин болуп ушу босогону аттаган күндөн бери үйдөгүлөр капа кылганда, там артына өтүп, баг ичиндеги картаң өрүктү кучактап ыйлап, бугун чыгарып анан арыктагы белектей сууга жүзүн чайып, кайра эч нерсе болбогондой тилигин кыла берет эле. Бүгүн болсо анын жагдайы башка. Келин дубалга жөлөнгөн дейди, ордунан жылбады. Бозоргон жүзү ого бетер кубарып, батып бараткан күндүн нурун ыйдан шишиген көздөрү менен кадала карап отура берди. Азыр өзү да ушул күндөй болуп, акырын батып кетсе кана. Же маңдайында карап турган келин таштай болуп катып калса эмне? Эри талак берген Жыпаргүл эми бу коргондо бир күндө калганга акысы жок. Атаганатай көрсө 4 бала төрөп да келген жерине тамыр жай албаптыр. Ургаачы бир эле сөздүн ээси деген чын экен да. Ушул үйгө 18 жашында келди эле. Эмне көрдү, эмне тапты. Эринин коргондогу итине чейин ийилди, тилин тишине катты. Таң аткандан түн киргенче тиричиликтин бар түйшүгүн мойнуна көтөрүп,
дегени үйдөгүлөрдүн кабагы болду. Амунун өзүнүн көңүнүн бирөө жарым сурады экен. Кулагы бир жакшы сөз уктубу? Же ушунча жыл киптиси сүйүнүп кийим кийсечи? Кайненеси каза болгондон кийин кайнатасынын кааруугу бетер күчөдү. Бирдеме болсо эле сени каргап салам деп шу күнгө чейин коркутуп келди. Менин каргышыма калсаң түбөлүк оңбойсуң, элден чыгасың, келин таштай катып каласың дейт. Жыпаргүл башка келиндердей эле каргышка калуудан чындап эле коркот эле. Коркпошко чара жок. Келин таш маңдайында эртели кеч булардан көз албай тиктеп турса, качып кайда барат? Ай төбөгө келгенче отура берди. Айдын жарыгында келин таш даана көрүнүп турду. Бу таш болгону бир бопбоз жансыз таш. Ургаачы аттуунун жүрөгүшүн алып, мынча сестентет. Жерге киргир мынча сүрдүү. Өзүнүн чоңоюп келаткан жалгыз кызын ойлоду. Таш болуп калуу коркунучу кызынын да көкүрөгүнө бир өмүр орноп калуусун каалабай кетти. Кызы да мунун өзүндөй болуп түбөлүк каргыштан коркуп, жертиктеп жашайбы? Анан бир күнү бир ирет өз оюн айтам деп каргышка калабы? Күйөөсү талагын берип, куугун жейби? Муну ойлогондо Жыпаргүл өзүн коерго жер таппай ордунан тура калды. Эй, келин таш, өлтүрөм сени. Уктуңбу? Сен бет баксың, акмаксың. Сен балким кайнатаңды кор тутуп чын эле каргышка калгандырсың. Бейбаштанбай кайнатаңды сыйлап койсоң өлөт белең. Сен жамы келин журтунун бетине сүрткөн көө болдуң. Сенин айыңдан жер көз болгон келиндердин убалы кимге? Ошо сөз бүттү. Сени мен бүгүн түнү сөзсүз жок кылам, уктуңбу? Кетме менен башыңа бир чабамда талкалап салам. Мен күчтүүмүн. Келин токтобой келин ташты колу менен кесип сүйлөнө берди. Анын түн жарымында там артындагы кыйкырыгы сөрүдөгү маширап чалды уйкудан уйгутуп жиберди. Ай жарыгында жылаң аяк, жылаң баш, чаштары саксайган келин таш менен урушуп, аны тынбай каргап шилип атат. Кайната жакасын кармады. Уйкусу качып, ордунан туруп, аркы терки баса берди. Келин бир топто барып, күйүккөн акыбалда арыктагы суудан кочушуна толтуруп жутуп алды да дубалга жөлөнгөн бойдон унчукпай калды. Жыпаргүл бул маалда акыл эсин пештеп, кайнатасынын уктап калуусун күттү. Ташты кантип кулатуунун миң амалын оюнан өткөрдү. Абышка бир топто барып гана катуу уйкуга кирди. Келин кетмен көкүрөгүн алды да шашып келин ташка жөнөдү. Жыпаргүл келиндин элесин берген таштын түбүн адегенче тегирете казып чыкты. Эстеликтин түбү өтө эле терең экен. Тоонун таштарына жабышып тамырлап кетиптир. Көрүнбөйт. Тереңдеп касса да былк этпей тура берди. Ташка тийген кетмен күрөк четинен сынып, айлас кеткен келин тегеректеп чоң таштарды топтоп алып, таш эстеликтин түбүн мээлеп ура баштады. Келин таш бир кебелип койбоду. Бир маалда чарчап чаалыккан Жыпаргүл жерге чалкасынан жатып алып, келиндин мынчалык бекемдигине ыза болуп, бир саамга ыйлап далды. Анан ордунан туруп, муштумдары менен анын бети башын урулап жиберди. Күйгүзөм сени, сен бети жокту өрттөп салам. Жыпаргүл тапкан акылына сүйүндү. Ал улонгон от таш эстеликти каптап, соймоңдогон жалын асманга бийик атырылды. Жыпаргүлгө таш чын эле күйүп аткандай сезилди. Жүрөгүндө үмүт жанды. Тындырбай отту жага берди. Отун терип, от жаккандан тажабады. Таң агарып калган маалда оттун ичинен карс деген алдан эмедей катуу добуш эки ирет чыкты. Таш сынды. Сынды. Таштын тамыры сынды. Уктуңарбы? Азабы көп келиндер. Уйкудан тургула, көргүлө. Бети башы көө болгон Жыпаргүл сүйүнгөндөн колундагы көсө таягын көтөрүп, айыл жакты карап тегерене бийлеп жиберди. От өчкөндөн кийин Жыпаргүл капкара болуп, ыш каптаган эстелик таштын урула берип ичкере түшкөн түп жагы жарака кеткенин, дээлек экиге бөлүнүп калганын көрдү. Келин таш бир түрткөндө эле дүп деп чуңкурга кулады.
Жыпаргүл сынык кетмени менен топуракты шилеп, келин туруп басып кетчүдөн бетер аны шашып көмүп кирди. Тоо башында кудум кишинин сөөгүн койгондой дөмпөйгөн мүрзө пайда болду. Жыпаргүл кетмен күрөктөрүн алыс ыргытып жиберип, кабыр үстүнө шалбая отуруп калды. Абдан чарчаганын тойду. Келинташтын ордунда жок болуп калганын айылдыктардан биринчи болуп келиндер эмес, Жыпаргүлдүн кайнатасы машырап көрдү. Чочуп кетип, оозунан келмеси түштү. Кандайча? Эмне болуп кетти? Мындай болушу мүмкүн эмес. Абышка жөлөнүп турган түркүгө кулагандай, эки тизесинен жан кетип, көзү караңгылай түштү. Бу келини Жыпаргүлдүн колунан келгенин болгулоду. Пай. Кылбай кал, оңбой кал, Жыпар. Алың ташка жеткен экен да эси жок бузуку. Келинташтын кулашы менен ал тууралуу уламышта бара-бара эл ичинде аз айтылып, айтылса да анын таасири илгеркидей эмес. Кийинчерээк таптакыр унутулуп да калды. Жыпаргүл тууралуу аңыз кеп, али күнчө эл оозунан түшпөй келет. Кайнатасы каргап, анан таш келинди түп тамырынан оодарып жок кылган келиндин кийинки тагдыры көп жылдар эл көзүндө турду. Бу келин эми кандай күнгө кабылат экен деп кызыккандар көп эле. Кээси каргыш муну узатпайт деп кулагын түрсө, бөөдө каргыш тиймек беле дегендери да болду. Жыпаргүл ошол окуядан кийин балдарын алып чоң шаарга көчүп кетти. Иштеп да, ыңгайы келгенде эл алдында ырдап да жүрдү. Бир кезде бир бөлмөдө жашырынып, буулугуп бобон созгон Жыпаргүлдүн көкүрөк көмөкөйү толук ачылып, кубулжуган мука мүнө аны чоң сахнага тез эле алып барып, даңазалуу ырчыга айлантты. Аны жакындан көрүп билгендер жашоосу бакубат экенин, балдары мыкты тарбия көргөнүн айтып жүрүшөт. Эми бу чөлкөмдүн тал чыбыктай өспүрүм кыздары илгеркидей Келинташ баянын эмес, көңүлдү көккө сермеген Жыпаргүлдүн ырларын кулак төшөп угушат дейт. Арасында эжесиндей ырчы болгусу келгендери да көп экен. Чыгарманын аягы. Бул аңгеме белгилүү жазуучу Топчугүл Шайдуллаеванын Балакана китебинен алынды. Окуган Төрөкул Дооров.